Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде кылым кыйыры Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Конференциянын ачылышында катышуучулар Ишеналы Арабаевдин эстелигине гүл коюшуп, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун тарыхы боюнча визуалдык фото көргөзмө менен таанышты. Конференцияга Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илим, эл аралык коммуникациялар жана инновациялар боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, Талас мамлекеттик университетинин ректору Жыргалбек Шаршембиев, эл аралык Кувейт университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Асан Ормушев, коомдук ишмер Нурлан Кангелди, ошондой эле профессордук окутуучулар курам жана студенттер катышты. Мамлекетибизди түптөгөн адамдардын сап башында турган Ишеналы Арабаев университетинде ушул чоң салтанаттын башталышы архивдик баалуу документтер менен ошонун көргөзмөсү менен ачылышы бизге окшогон окумуш тарыхчыларды чоң кубанычка бөлөдү. Себеби буга чейин белгисиз болуп келген көптөгөн жакшы баалуу тарыхый документалдуу булактарды алып чыгып, алардын сүрөттөрүн, көргөзмөсүн уюштурушту. Мына бүгүн ошол тарых илимдин докторлору, профессорлору илимий баяндама жасап жатышат. Булар студенттерге жана келечектеги жаштарга абдан чоң жардам берет деп ишенем. Себеби ошол убакта кыргыз элинин тагдыры мамлекет болобу же болбойбу деген эки анжын болуп турганда, ушул Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Айдарбековтар башында турган адамдар биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп калыптандырып, анан өнүктүрүүгө бизге чоң мурас калтырып кеткен. Ошол мурасты биз унутпай сактап бекем аталарыбыздын жасап кеткен эмгектери эч убакта унутулбайт, даңктала берет деген ойдобуз. Биз экиге бөлүшүбүз керек бул окуяны. Кыргыз автономиялуу областын биринчи түзгөндөр жана аны улантып кеткендер. Ошол түзгөндөргө биринчилерден болуп Ишеналы Арабаев кирет, Жусуп Кангелдиев кирет. Ошолордун окуучулары кийин ошол Кыргыз автономиялуу областын түптөп, ошол Кыргыз автономиялуу областын келечекке кыргыз кылып калтырган кишилер. Булар чоң Башевтар, Сыдыковтар, Карачаевтар, Жусуп Абдрахмановтар, Тыныстановтар болуп эсептелинет. Биз дайыма бир көз караш менен Ишеналы Арабаевди кыргыз алипесин гана түзгөн бир билим адамы катары карабаш керек. Ал Ишеналы Арабаев кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн, ошонун тамырын жайган кишилердин бири болуп эсептелинет. Ишеналы Арабаевтар, Жусуп Абдрахмановтар булар окуучулар болуп калат. Ошол биринчи кургандар Усуакун Кангелдиев, Жусуп Кангелдиевтер болуп эсептелинет. Бул иш-чараны биз бул жерде өтүп аткан абдан кубанычтан, бирок биздин ошол ата-бабаларыбыз бул кыргыз мамлекетинин гана түптөлүшүн жасаган эмес да, кыргыз тилин, кыргыз маданиятын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Конференцияда секциялык бөлүктөр иштеп, баяндамалар окулуп, катышуучулар конференциянын резолюциясын кабыл алышты. Бул иш-чара тарыхты изилдөөчүлөр үчүн актуалдуу маселелерди талкуулоого жана жаңы идеяларды алмашууга мүмкүнчүлүк түздү. Бүгүнкү күнү тарыхчылардын алдында аябай көп маселелер турат. Кылым кыйыры Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция Магрифа Рахимова атындагы Кошумча кесиптик билим берүү институту тарабынан уюштурулду.